Астана келечек оюндары эл аралык мультиспорттук мелдешине даярданууда. Теке айынын 29-нан башоона айынын 9-на чейин Казакстандын борбору Digital спорт чөйрөсүндөгү ири дүйнөлүк иш-чаралардын биринин борборуна айланат. Мында санариптик технологиялар салттуу спорт түрлөрү менен айкалышат. Мелдештер шаардын 4 ири спорттук аянтчасында өтөт. Ал эми көрүүчүлөрдү AI графика, LED инсталляциялар, лазердик жана жарык эффекттери, ошондой эле роботтоштурулган сахна элементтерин колдонуу менен масштабдуу шоу күтөт. Эл аралык турнирдин ачылыш салтанаты жана негизги этаптары Жибек жолу Silkway телеканалында көрсөтүлөт. Мелдештер гибриддик форматта өтөт. Алгач күчтүүлөр виртуалдык мейкиндикте аныкталат. Андан кийин катышуучулар реалдуу спорт ареналарында күрөштү улантышат. Келечек оюндарына Казакстандан 8 дисциплинада ат салыша турган 11 команда катышат. Я думаю, что для Казахстана. Менимче бул Казакстан үчүн абдан кызыктуу мелдеш болот. Анткени мындай оюндар өлкөдө биринчи жолу өтүп жатат. Бул жерде баскетболдон тышкары спорттун дагы көптөгөн түрлөрү боюнча мелдештер уюштурулат. Очень много иностранцев.